Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан Капар Кыдыралиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Шакулова Гүлмейис эжеңер. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы 11-класс. Сабактын темасы атооштук түрмөктөр. Анда эмесе дептерибизди алабыз дагы бүгүнкү числону жазабыз. Чын Куран айынын 21 атооштук түрмөктөр. Сабагыбыздын максаты атооштук түрмөктөр кантип жасалаарын билесиңер. Атооштуктардан айырмалай аласыңар. Атооштук түрмөктөргө суроо бере аласыңар. Анда эмесе алгач өткөн теманы эсибизге түшүрүп алалык. Белгиле балдар. Этиштин өзгөчө формалары кайсылар? Эстейбиз. Чакчылдар, атооштуктар, кыймыл атооштор. Биз силер менен өткөн сабакта атооштук деген эмне, аны кандай мүчөлөр уюштурат деген жаңы тема менен таанышканбыз. Анда эмесе атооштукту эске салуу үчүн төмөндөгү тесттерге көңүл буралык. Атооштукту кайсы мүчөлөр уюштурат? Асы: ып, а, ый. Б, чу, чү, са. В, ган, ар, бас. Очу, учу. Гысы: лар, лер, дар. Ойлонобуз. Мен ойлойм, силер дагы туура жообун таптыңар болуш керек. Анда эмесе туура жообу Всы. Этиш сөздөргө атооштукту уюштуруучу мүчөлөр ган, ар, бас, очу, учу мүчөлөр аркылуу атооштук жазаларын билесиңер. Кийинки сүйлөм. Кийинки тест. Ырдаган кыздар келишти. Сүйлөмдөн атооштукту тапкыла. А. Кыздар. Б. Келишти. В. Ырдаган. Г. Ырдаган кыздар. Ойлонобуз. Мен ойлойм, силер дагы туура жообун таптыңар. Ырдаган, ырда деген буйрук этишке атооштукту уюштуруучу ган мүчөсү аркылуу ырдаган деген атооштук жазалды. Кийинки тестке көңүл буралык. Бышкан ашты таштаба. Сүйлөмдөгү атооштук кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды балдар? А. Бышыктооштук. Б. Ээлик. В. Баяндооштук. Г. Аныктооштук. Ойлонобуз. Бул сүйлөмдө атооштук кайсы сөз? Туура, бышкан. Ал эми суроо берип көрөбүз. Кандай ашты таштаба? Бышкан. Демек, туура жообу аныктооштук. Биз силер менен өткөн сабакта дагы айтканбыз. Кандай, кайсы деген суроого жооп берип атооштуктар дээрлик көпчүлүк учурда аныктооштун милдетин аткарат. Билесиңер, Анда эмесе бүгүнкү жаңы темага көңүл коебуз. Атооштук түрмөк дейт балдар. Сүйлөмдөгү атооштук өзүнө чейинки айрым сөздөрдү маанилик жактан өзүнө баш ийдирип, баары биригип келип бир суроого жооп берет. Демек, атооштук түрмөк жалгыз эле бир сөздөн турбайт экен. Өзүнө бир нече сөздөрдү баш ийдирип, баары биригип келип бир эле суроого жооп берет экен. Анда эмесе мисалдарга көңүл бурсак. Биринчи. Саламы жок келген кыш лапылдатып жаай берди. Бул жерде атооштук түрмөк саламы жок келген. Бир сөздөн эмес, бир нече сөздөн турду. Акыркы сөзү атооштук сөз болду. Ган мүчөсү менен уюшулду. Келген. Суроо беребиз.
Кайсы кыш лапылдатып жаай берди? Саламы жок келген. Кыш лапылдатып жаай берди. Демек, көңүл бурсак, атооштук түрмөк сүйлөмдөгү заттык маанини сыпаттап көрсөтөт. Жана бир нече сөздөн туруп, бир эле суроого жооп берди. Шаарыбыздын чок ортосуна жалаң китеп сатылган супермаркет курулду. Экинчи сүйлөмдү карайбыз. Кандай супермаркет курулду? Жалаң китеп сатылган. Бул сүйлөмдө атооштук түрмөк 3 сөздөн туруп, сатылган деген атооштук сөз менен аяктап, бир суроого жооп берди. Кандай супермаркет курулду? Жалаң китеп сатылган. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Сүйүнүчтүү кабарды уккан кыз төбөсү көккө жете сүйүндү. Кайсы кыз төбөсү көккө жете сүйүндү? Сүйүнүчтүү кабарды уккан. Демек, бул жерде дагы уккан деген атооштук сөз менен аяктап, бир гана суроого жооп берди. Кайсы кыз төбөсү көккө жете сүйүндү? Ошондой эле сүйлөмдү аныктооштун милдетин аткарды балдар. Эми атооштуктардан атооштук түрмөктүн кандай өзгөчөлүгү бар экенине көңүл койсок. Жакшылап көңүл бурабыз. Атооштук түрмөктөр бир нече сөздөн турат экен балдар. Акыркы сөзү атооштук болот. Экинчиси. Андан кийин заттык маанидеги сөздү сыпаттайт экен. Демек, сүйлөмдөгү заттык маанидеги сөздүн сын сыпатын көрсөтөт. Бардык сөзү биригип, бир эле суроого жооп берет. Бир эле сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат экен. Демек, бардык сөздөр биригип келип, бир суроого жооп берип, бир эле сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат экен. Демек, же ээлик, же толуктооштук, же аныктооштук милдеттерди аткарат экен. Анда эмесе, жаңы алган билимибизди бышыктоо иретинде төмөндөгү мисалдарга көңүл бурсак, сүйлөмдөн табабыз. Атооштукпу же атооштук түрмөкпү? Келгиле аныктайлы балдар. Тескейге сербейген майда карагайлар өскөн. Сүйлөмгө көңүл коебуз. Бул жерде атооштук сөз сербейген. Эми карайбыз. Атооштукпу же атооштук түрмөкпү? Тескейге кандай майда карагайлар өскөн? Сербейген. Демек, бул жерде атооштук. Кан мүчөсү менен уюшулган сербей деген буйрук этишке уланып, жалгыз эле атооштук турат. Кийинки сүйлөмгө көңүл буруп көрөлү. Балтыр эти толо элек, боконо сөөгү ката элек баланы аясаңар боло. Ойлонобуз. Атооштук түрмөк барбы? Бар. Демек, балтыр эти толо элек, боконо сөөгү ката элек. Демек, атооштукту уюштуруучу а жана элек формасы менен жазалды. Тол деген буйрук этишке а мүчөсү уланып, элек формасы менен балтыр эти толо элек, боконо сөөгү ката элек. Кайсы баланы аясаңар боло? Балтыр эти толо элек, боконо сөөгү ката элек баланы. Демек, бир гана суроого жооп берди. Атооштук түрмөк. Демек, бул жерде бул сүйлөмдө атооштук түрмөк экен. Кийинки сүйлөмгө көңүл бурсак, ишке ашыра албай жүргөн пландарым бар эле. Ойлонобуз. Силер дагы туура таптыңар деп ойлойм. Бул жерде атооштук түрмөк бар. Кандай пландарым бар эле? Ишке ашыра албай жүргөн. Демек, биз өзгөчөлүктү айттык. Акыркы сөзү атооштук сөз болот. Ишке ашыра албай жүргөн. Кандай пландарым бар эле? Ишке ашыра албай жүргөн.
Демек бул жерде дагы бир эле суроого жооп берип, бир эле сүйлөмдүн мүчөсүнүн милдетин аткарды. Аныктооштун милдетин аткарды, балдар. Кандай пландарым бар эле? Ишке ашыра албай жүргөн. Демек, балдар, силер бүгүнкү теманы абдан жакшы түшүндүңөр деп эсептейм. Анда эмесе үйдөн атооштук түрмөктү каттыштырып, 3 сүйлөм түзүп, WhatsApp аркылуу эжеиңерге жөнөткөлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.